Мынакей туугандар, биздин Доска кино тасмабыздагы жакшы бир ролду жараткан Асхат байкебиз, каналыбыз менен. Анан Асхат байкеден бир Доскеден кино да биздикичи. Анан ошо Доскеден кинодо бир дос экинчи досуна мындай бүйрөгүн берип атат да, ооруп, бүйрөгүн пересадка кылган. Ошол жөнүндө кино да. Сиздин жашооңузда, балким жөнөкөй жашоодогу же эл тааныган ошол шоу чөйрөдөгү жакын досуңуздун бирөөнүн атын айтып койсоңуз, андан тышкары досуңуз үчүн сиз кандай бир аябай бир чоң кадамга барган окуя эсиңиздеби же наоборот тескерисинче сизге бир досуңуз аябай бир чоң кадам болду беле, ошо дос жөнүндө бир кыскача окуя айтып койсоңуз. Мен 2016 жылы авария болгондо машина менен тоголонуп кеткем. Анан Кудай сактап барыбыз аман сон эле. Өзүңүз машинаңыз болду? Өзүм машина менен кетип барат, тайгаланып кеткем 5 январда. Анан бир дос балам Садыр деген жигит үйүнө чакырып, конокко чакырып калды. Анан биз келинчегим менен конокко барсак, элдин баары чыгып атканда баягы машиналардан отуруп кетип атышат. Анан такси чакырып атсам, эмне сенин машинаң кайда деди. Ошондо авария болгон, тоголонуп кеткем десем, деп эле это бир айдай болуп калган жөө жүргөн. Ошончо мен азыр кое турганда машинаны алып, эме ачкычын алып чыгып анан оталдырып жүр, өзүм жеткирип коеюн, эми таксиге отуруп эле кой деп. Үйгө жеткирип анан кеткем. Эртеси күнү чалат. Эмне болду десем эле, каяктасың деп, жумуштамын десем. Mercedes Сешка деген машина кандай машина билесиңби деди. Билем, жакшы машина десем эле. Кукласы бар экен деди. Азыр базарда жүрөм. Жипке алмаштырайын деп атам деп. Анан 4 жибі бар болчу. Бирөөнө Ицузу деген жипти алмаштырам деп. Мейли сары кайданга сол машина деп эле анан үйгө келгенде чалып кой мага деди. Ооба, макул деп. Сиз ойлогон жоксуз? Эчтеке ойлонгон жокмун. Анан саат 3:30-4:00 үйгө келдим. Анан чалдым, үйгө келдим, эмне болду десем. Азыр мен барам деди. Анан Сашканы айдап келип эле. Эшиктин алдына токтотуп эле. Анда фучка жашачымын. Кандай машина экен деди. Анан карасам, сонун чек жейген машина экен. Ал сиз менен жөн эле кеңешип атып ойлогонсуз да? Эми могуну алдым деп алып келди деп ойлогом. Анан моталдырып эле газды тээп көрчү деди. Анан ой, көрүнүп эле турбайбы жакшы машина экен десем эле. Эми айдасаң, бассаң ары деп. Ой, жок койчу деп. Мен бирөөнүн машинасын айдабайм негизичи. Рөлгө отурбайм башка. Анан ой, көрдүм сонун экен десем эле. Ой, айдачы деп эле такыр туруп алды. Анан деле бир көрсөтөйүнчү деп. Механика болчу. Бордон тегереттим. Деле бир көк түтүн чыгардым. Мощный машина экен десем эле. Ачкычты көрсөм эле. Бул сага подарок болсун, жөө жүрбөчү. Айда деди. Мына. Дос деп ушуну айтса болот да. Достугуңузга береке. Шындап сыймыктана турган окуя экен. Бизде көп учурда дос деген сөздүн кээ бир учурда барка кетиби, тааныш адамды эле дос деп калып атат. Бирок чыныгы дос сен үчүн күйгөн, сен үчүн мындай көп нерсеге бара турган дос да. Анан сиздин чыгармачылыкта сизди сыйласа, эл көрүп турат. Анан ушул достун жөө жүрбөсүнчү деп. Бир эле күндө чечим келип калды. Бир мына түн даже бир сутка өткөн жок да. Садыр дедиңизби? Садыр деген. Садыр байке, мынакей Асхат байкеге ушундай дос болгонуңузга биз да сыймыктанабыз. Сиздей достор көп болсун. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Негизи эле Кыргызстанда достук мамиле бекем болсун. Анан ошо биздин Доска кино тасмасына чакырабыз. Келиңиздер. Сизге да чоң рахмат Асхат байке. Көргүлө, сонун тасма болчу да. Мен бир эки эле жолу съемкага катыштым, бирок в общем процессти уже түшүнүп калдым да. Сонун болчу да. Келгиле, көргүлө. Рахмат. Ишиңизге ийгилик.